Эч кимге көрүнбөгөн жагым жана айдын караңгы жагына окшош да. Өтө депрессивный, майда барат нерселерди жүрөгүнө жакын ала берген. Өзүңүз бактылуу деп ойлойсузбу? Бактылуу кезде сен эчтеке жөнүндө ойлонбойсуң, сага музыканын бити болсо болду, угуп жүрө бересиң. А качан сен кайгыга түшкөн кезде ырдын сөзүнө майнай бересиң, ошондо гана мындай ой жүгүртүп баштайсың да. Эмнеси менен кызгырчы болуш мындай татаалыраак, эмнеси менен оор? Кечинде коноктор баары ичет, мас болуп калат, анан мас болгондо уже өзүн билбей калат. Мисалы гонорарыңды бергиси келбей, ар кандай отмазка издеген кишилер болот, же болбосо жөн эле ырдап аткан учурда мастар келип тийишкен учурлар болот. Тажадыңызбы, тажаган жоксузбу? Өзүм жалгыз жүргөндөн тажап кеттим. Негизи эле адам баласы өлбөчүдөй жашайбыз го. Мисалы мен сизге каалаган нерсемди айта берем, тамашалай берем, задевать эте берем. Эртең сиз Кудай сактасын бир нерсе болуп кала турган болсоңуз, мен өмүр бою ошол сөздөрүм үчүн өзүмдү жеп жашашым мүмкүн да. Акыл катары айтып кетким келет да, баягы жакынымды жоготкон киши катары бир тууганыңарга, ата энеңерге, балдарыңарга эч качан жаман мамиле кылбагыла дегим келет. Себеби ал киши кетип калгандан кийин уже мындай өкүнүп калат экенсиң да өмүр бою. Саламатсыздар биздин урматтуу катталуучуларыбыз, жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Бизде бүгүн өзгөчө чыгарылыш, мен бар эле чыгарышты өзгөчө деп айтам. Сөзсүз түрдө биздин ар кайсы чыгарышыбыз өзгөчө болуп саналат. Бүгүн бизде конокто Нурила эже болуп калат экенсиз да, ошондой. Эч кылып турбайсың. Мына ушинтип эле баштап атпайбы, башында эле келип эле врачка турбайсың деп эле. Найжеде эле. Бу кап эле ырларда мындай жакшы кыз болсо ырдап коюп келип алыптыр. Врачка турбайсың, чай калып кел дейт. Кош келдиңиз. Жылың айтайынбы же? Жо баары эле билет. Мен бул жакта ар кайсы подкастымда жашыңы айта бересиңби деп катталуучуларым эме кылат. Жалуютса. Кош келдик. Рахмат. Эң биринчиден баарыңыздарга салам, урматтуу Накта подкаст долбоорунун көрүүчүлөрү. Аябай кубанычтамын. Эмне деген кыйын кишилер, чыгаан кишилер отурган жерде мен дагы күчүмдүү образым келип калганыма. Коногубузга накты адамдар чакырганга аракет кылабыз. Сиздин да чыгармачылыгыңызды мен байкап келип атам. Сөзүңүз айтып кеткендей эле карантинден бери каверлерден башталып, анан ыр болуп туруп, азыр менин жакын досторум, кесиптештерим айтып калат, Нурила бул азыр Кыргызстандын эң популярдуу кыргыз кыз ырчысы деп. Ушинтип айтат сизди. Сиз ошого макулсузбу? Жок. Эң популярдуусу деген койгулачы. Кимди популярдуу деп ойлойсуз өзүңүздөн? Популярдууларынын бири десе макул болом. Кандай десем, чыгармачылыкта биз аз эле болду да аралашып баштаганыбызга көп деле эмгек кыла элекпиз. Ырыбыз популярный болгон болушу мүмкүн. Мисалы, Жок дебе деген ырыбыз аябай популярдуу болду. Казак бир туугандардан алганбыз. Биз ырдагандан кийин бүт СНГга чейин тарап, даже Кытай мынтайлардан бери баары ырдап кетти. Ырыбыз көбүрөөк популярдуу болду, чем өзүбүзгө караганда. Жо сиз эме катары айтып атасыз да бар го, эң элге сиңген жагынанчы. Бирок азыркы биздин жаңы муунубузда өзгөчө саналат да, башкача саналат. Көрүүлөр, просмотрлар, угуулар менен саналат да. Ошолор менен салыштырсак, сиздин YouTube каналыңызга качан кирдим, даже эстен чыгып кетти цифрасы. Бирок аябай көп көрүүлөр, башка ырчыларга караганда. Менин каналымда негизи просмотр боюнча чын эле көп. Мен өзүмдү унутуп калдым. Биринизде 31 миллион, экинчисинде 26 миллион, Да, 17 миллион. эле аягында караганда аябай көп миллион просмотр болуп кетет. Ал еще биздин эле каналда да, мен өзүмдүн официальный каналымда, а башка каналдарда дагы көп. Башка канал чыгып кеткендер еще эме бар да, цифровой площадкалар. Ал жактан статистика барбы сизде? Жок, мен ошол менен эми алектенип баштадым. Буга чейин ырларыңыз кирген эмес? Нет, мен ырларымды ар ким жүктөп жүрө бериптир, көрсөчү. Цифровой площадкага. Да. Сиздин атыңыздан. Еще ошонун үстүнөн акча алып жүрө берген каналдар толтура экен да. Жакында эле ошол өзүбүз аккаунт ачып, ырларды заливать этип баштадык. Силерге жалоба ыргытып. Ооба. Если аларга иск подавать этсе болот, сразу акча требует этет. Мындай айтып коеюн. Так что даяр болгула. Менде мындай кызыктуу тема бар. Өзү кыз ырчы дегенге өзү кыйыныраак болот деп угуп калгам да. Анткени эркек болсоң эми сен өзүң суроолуу вопросторду өзүң чечесиң, мындай бир оңоюраак деп айтканда, эмнеси менен кыз ырчы болуш мындай татаалыраак, эмнеси менен оор? Билбейм, аял кишиге бардык эле нерсе татаал окшойт жашоодо. Кандай ойлойсуз? Эми баягы жаратылышыбыз, биздин табиятыбыз өзү назик да. Анан силер кабыл алган нерсени, силер оңой кабыл алган нерсени биз более эмоционально кабыл алабыз. Мисалы, силерге түшкөн оор жүктү бизге жүктөп койсо, биз запросто мындай көтөрө албай калышыбыз мүмкүн да. Чыгармачылык жакта деле ошондой, мисалы,
ар кандай конфликтный случайлар болуп калат, мисалы ар кандай заказдарга барып каласың, өзүңө туруп бере ала турган эркек жакшыбы же назик кызга ошондой жүк жүктөлгөн жакшыбы, өзүңүз ойлоп көрүңүз. Бүт эле жактары оор деп айтат элем менчи. Чыгармачылык жолунда кандайдыр бир окуялар кездешеби ушул аял башыңыз менен эле ушинтип эле сизди деңгээлиңиз түшүрүп эле же бир урушуп кеткен бир учурлар? Жок, деңгээлиң түшүрүп эмес. Менде көбүнчө мондой болот. Мен барган заказдарда көбүнчө тойдо эми бизде Кыргызстанда той, маарекелер, вечерлер, ошондой жерлерге чыгармаңызды аткарып бериңиз деп чакырышат. Анан ошондой жерде көбүнчө кечинде барасың, кечинде коноктор баары ичет, мас болуп калат, анан мас болгондо уже өзүн билбей калат. Анан ар кандай сөздөр кетет, мисалы гонорарыңды мындай бергиси келбей, ар кандай сөздөн сөз чыгарып отмазка издеген кишилер болот, же болбосо жөн эле ырдап аткан учурда мастар келип тийишкен учурлар болот. Бир жолу эсимде, мондай каблук менен өзү араң турасың да, араң ырдап атасың. Еще жуулкулдатып, тияка тартып, бияка тартып, сен запросто алда жерде кулап бир жериң менен мондай ушуп алып калышың мүмкүн да. Ошондой ситуациялар аябай көп негизи. Кыз баланын жанында обязательно жардамчысы бирөө жүрүш керек. Ушунда охранник менен жүрөсүзбү? Нет. Пока нет. Пока нет, бирок баштайын деген ойлор бар окшойт. Охранник менен эмес, эми өзүм ишенген бир ассистент кыз болсо деп ойлоп жүрөм ошо. Өзүм жалгыз жүргөндөн тажап кеттим. Менде дагы бир кызыктуу суроо бар. Ушул ырчылардын мындай жан дүйнөсүндө дайым мындай депрессияга жакын болот, мындай грустка жакын болот. Анын ырлары өзү эле азыркы учур заманда мындай өзү эле мындай бир аз грустныйраак го. Азырча ачыгына келгенде грустный ырлар көбүрөөк популярдуулук алат. Сиздин дагы чыгармачылыгыңызда ошондой ырлар көбүрөөк мындай в большинстве деп айтып коелу. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, негизи бул биздин эле замандын немеси эмес да. Мурдатан эле сүйүү темасы эң актуалдуу тема. Сүйүү эмнеге грусть менен мындай бири-бирине байланыштуу? Сен бактылуу кезде эч нерсе көзүңө деле көрүнбөйт да, напримерчи. Мындай жайдары, дүйнөң түгөл болуп турган кезде сен эчтеке жөнүндө ойлонбойсуң. Сага музыканын бити болсо болду, угуп жүрө бересиң. Качан сен кайгыга түшкөн кезде ырдын сөзүнө маани бересиң. Ошондо гана мындай ой жүгүртүп баштайсың да. Менин ырларым эмнеге грустный, потому что өзүм грустный окшойт. Жок, биз азыр айланып келди. Сиз азыр жанында бир келип туруп, аябай веселый болуп атасыз, биз чөтө грустный көргөн жокпуз сизди. Же бул эме деп коет го, өзү көп күлгөн адамдар өзү глубине души аябай грустный болот деп. Жана кичинекей кезиңде мамаң айтат го, көп күлбө, түндө ыйлайсың депчи. Чындык болуп калабы экен? Точно ошондой экен. Бирок ушул грустьтун бир себеби болуш керек да. Жалгыздыкпы, анткени популярдуу адамдарда мен канча конок келип жүрөт да, ар кайсы адамдын өзүнүн көйгөйү бар да. Керкелер айтат, мен мындай жалгыздыктан тажадым дейт. Керкелер болсо, мен ушул популярдуулуктан тажадым дейт. Ошон үчүн бактысыз сезем деген көп эле коноктор болгон, учурларчы. Анан сизге да кызыктуу, эмнеге сиз өзүңүздү мындай грустный кылып, өзүңүз бактылуу деп ойлойсузбу? Мен бактылуумун, бирок мен бала кезден эле ушундай чем немеге караганда, как будто мындай да, менин ичимде эки киши жашап аткандай да. Бирөө аябай веселый, бүт нерсени только позитив жака жоруп, ошол жагынан аракет кылат, эч талыкпайчы. Экинчи жагым, эч кимге көрүнбөгөн жагым, жана айдын караңгы жагына окшош да. Өтө депрессивный, майда барат нерселерди жүрөгүнө жакын ала берген, тетиги асан кайгы деген деп уккансызбы? Кумурскага деле, ташбакага деле байкуш кантип экен деп эле боороруп ушинтип ыйлай берет го. Ошол сыяктуу да, экинчи жагы. Андай из крайности в крайность. Пайдасы көбүрөөкпү же зыяныбы? Пайдасы көбүрөөк окшойт. Мен эми баягы чыгармачыл киши болгоным үчүн мен ошол грустту пайдаланып обон жарата алам. Сөз жаза алам. Же ошол грусть, ошол боорукерлигимден келип чыгат да грусть дагычы. Мисалы, жолдо кетип баратсам, бир мас көчөдө жаткан болсом, мен башкалардан караганда чыгармачыл адам негизи эле башкача кабыл алат да ситуациянычы. Анан ошондон таасирленип, ошол кишиден таасирленип мен ыр жаза алам да, например. Ошо көрүп калып эле. Да. Ошол жагынан ойлонгондо, конечно, пайда жактары аябай көп, бирок ден соолукка көбүнчө зыян болуп калат.
да. Мындай айтканда элдерге жакшы жакшылары тартуулайм, бирок өзүмө зыян тийип Бирок калат. өзүңө зыян. Себеби через себя пропускаешь баарынчы. Сиз ошол макулсузбу? Макулмун, башка айлам жок. Ошондо мындай чын эле өзүңүзгө зыян келтирип, бирок башкаларга пайда алып келүүгө даярсыз. Ооба. Эмне үчүн? Бул популярдуулукпу, бул акчабы же бул башка бир максаттарбы? Жок. Эми сен аны пайдаланып бирөөгө пайда алып келбесең деле сенин натураң и так ошондой болот атпайбы? Мисалы, мен бала кезден эле ушундаймын да. Мисалы, поэзия окусам деле аны өзүмөн өткөрүп анан окуйм да. Мисалы, көрдүңбү жеңдим баарын деген ырды мен өзүмөн өткөрүп ырдагам. Ошон үчүн балким көпчүлүктүн жүрөгүнө жетти окшойт да. Сиз мындай эмпатичный адам турбайсызбы? Мындай аябай бирөөнү сезип. Ашыкча. Бул жаман да, анткени Жаман да. мен ушул адамдар менен жолугуп калгам, алар нестабилдүү болот да, анын эмоциясы, анткени адам башка адамдардан таасир этип эле ошо эмоциясы өзгөрүлө берет. Жакшы жактары деле толтура. Например, башкаларга караганда бирөөнүн башына кыйынчылык түшкөндө биринчи ошол адам барат. Конечно, өзүнө бир аз зыяны тиет. Сиз ошондо айлана чөйрөңүз мындай көбүнчө позитивдүү адамдарбы же сизге окшогон мындай грусть этип отурган адамдар болуп калабы? Энди аралаш. Позитивдүүлөрү деле бар, өзүмө окшош. Балким ойлонуп көргөнсүз, балким позитивдүү эле адамдар чогултсаңыз, балким позитивдүү эле болосуз. Ооба. Ойлоп көргөн Сизге окшогон. Эми мындай суроо бергим келип атат. Ушул бала чагыңыз жөнүндө көп айтып кеттиңиз да. Бала чактан бир кандайдыр бир окуялар сенин ички мүнөзүңдү түзөт го. Бир кандай бир окуя, баардык бала чагың эмес, бир эки окуя болот баш жаш кезиңде. Анан ошолор сенин мүнөзүңө, өзүң характериңе мындай из калтырып кетет да. Ошондой окуялар барбы сизде? Кызыктуу суроо экен. Ойлонуп көрбөпсүз окшойт, да? Ойлонуп көрүп турум. Конечно, бала кезиң сенин баягы чоңойгондогу абалыңа чоң таасир берет негизи. Ата энеңдин сага болгон мамилеси, сенин өзүңдүн айлана чөйрөң бала кезден, особенно подростковый кезде чоң таасир берет. Ал кезде билбейм, мен жакшы баягы немеде өскөм деп ойлойм. Тарбияда чөйрөдө. Да, тарбияда. Анан бизде мондой болду да, мамам өзү чоңойтту мени. Анан көп нерседен баягы неме кылган жок да, тыйган жок. Өзү дагы апам өзү да эркиндикти сүйгөн киши. Ошон үчүн тыйбаган үчүн дагы өзүм тияка бияка ардыкени кылып көрүп, анан өзүм жолумду таптым деп ойлойм да. Конкретный могул нерседен кийин ушул Нурила түзүлгөн деп айта албайт экенмин. Үйгө барып жата алып ойлонуп көрөйүнчү ушул жөнүндө. Анан жазып коесуз, ответ чоктоп коюп. WhatsApp'тан жазып коем. Мен көп адамдан угуп калам, эркиндик бул сага көп мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет депчи. Бирок азыркы заманда билесиз да, барго эң популярдуу тема бул феминизмдин темасы, укуктардын эмес темасы да. Аялдардын укугу, эркектин укугу, ушул эркиндикти аялзатка Ашыкча болуп кетип аткан жокпу дейсиз? Жок. Мынтип айтпаңыз да, мен ордум азыр менин комментарийди адамдар жеп салат да. Жок, кантип элесиз ошол эркиндик кандай болуш керек аялзатка? Эмнеге именно аялзатка? Анткени ушул популярдуу болуп атпайбы феминизм темасы. Ошон үчүн. Жок, жазбагыла жаман. Жакшы ой менен суроо да. Неме? Мен дагы өзүм подкасттарды көп көрөм да. Нуржигит байкенин бир подкастында неме деген сөз аябай жаккан. Биз эркиндик менен ээн баштыкты алмаштыра алдык деп айткан да. Ээн баштык башка, эркиндик деген такыр башка да. Мисалы, кыз баланы чоңойтуп атканда сен ага эч нерсе запрет койбой деле колуңдан жаман жака жөнөтүп алышың мүмкүн да. Эч кандай запрет койбой, мисалы, каалаганын кыла бер дей турган болсоң, кыз кааласа жаман жака кетет, кааласа жакшы жака кетиши мүмкүн. Ошол сыяктуу эле билбейм, эркиндик мен үчүн мындай глобалдуураак тема да. Феминизм жөнүндө айта турган болсок, билбейм, мен өзүм ал жактан өтө алысмын. Колдобойсуз? Колдобойм такыр. Өзүңүз кантип элесиз, ушул идея, ошо аялзаттарды азыр коомдо чын эле аябай көтөрүлгөн популярдуу тема болуп атат. Анан сиз бүгүн Кудай буйруп келип калыпсыз. Сиз менен сүйлөшпөгөндө ким менен сүйлөшөм деп атам да бул теманычы. Ушул биздин коомчулугубузда, чет мамлекеттин коомчулуктарында бул азыр аябай көтөрүлүп келип аткан эле маселе да. Ушул маселени көтөрүп аткан өзү тура деп ойлойсузбу? Кантип элесиз, ушул аялдардын укугу чын эле депселеп атабы? Депселенгендери да бар, жакшы жашап аткандары деле бар. Немеден негизи эми
адам баласы негизи эле ар кандай болуп жаралганбыз да. Анан алардын дагы бар болгонго укугу бар деп ойлойм да. Мисалы мен кандай музыка уксам сизге запрет кое албайм да, сен да мондай музыка угушуң керек депчи. Ал аялдардын дагы балким жашоосунда ушундай жана сиз айткандай бир ситуация болгон, ошондой нерсеге алып келиш үчүн да, феминизм болгонго алып келиш үчүн. Баягы тем более биздин мамлекетте баягы аша чаап кеткен учурлар аябай көп. Тилекке каршы менталитет деп туруп эле кыз баланы өтө басым салган учурлар аябай эле көп кездешет да. Балким ошондон келип чыгып аткандыр. Эки жагын тең карап көрүш керек. Мен өзүм тарбиямда өзүм кыргыздын менталитетине жакын кызмын. Кадимки кыргыздын үй бүлөсүндө чоңойгон кызмын. Ошондуктан үй бүлөдө эркек киши алдыда туруш керек, аял киши жанында болуш керек, жарым кадам артта деген эле тарбия менен чоңойгом да. Бирок мен феминисткаларды дагы мындай аларды жаман дей албайм да. Себеби аларга да балким ошол биздин баягы мамбетский движенияларыбыз, эркектерибиздин ошондой бир чөйрө бар да, мисалы. Мощно айтып койдуңуз. Мамбетский движение. Ошондой отношениядан кийин балким калыптанган ой чыгар. Башкалардын ойлорун бузуп, бирок чынында келгенде ушул айтып кетпедиңизби, мен кыргыздын кызымын депчи. Ушул кыргыз деген сиз үчүн эмне бул? Анткени кыргыз деген бул эркелик улут эле да, а эркелик кыргыз деген бул смысл жизни катары кетет да. Жашооңуздун сиз үчүн кыргыз деген ким болот? Ой, кыргыз деген эми ким эле байкатпайсыздар. Бул менин ырларым деп. Кыргыз деген бул өтө масштабный, глобальный нерсе менин жашоомдо. Мурда дагы баягы бала кез баягы балалык мышление болуп көп билчү эмесмин да. Мен чоңоюп, чет жактарга чыгып, мамлекеттерди көрүп баштагандан кийин Кыргызстандын дагы да болсо баягы ордун кандай чоң экенин билип баштадым да. Сон жерлерге барасың. Мисалы мен жакында Кореяга барып келдим да. Кореяга барып келдим. Эң сонун шарттары бар, адамдардын мамилеси сонун, таптаза, бүт удобствонун баары бар. Бирок баары өзүңүн жериңдей болбойт да. Улут деген ал такыр башка нерсе. Биз анын баркын жоготкондо гана түшүнөбүзбү деп ойлойм да. Биз любой нерсенин баркын ушу жоготкондо эле түшүнүп баштайбыз го. Сөзү жашоодо эң чоң жоготууңуз эмне болду эле? Мен былтыр байкемди жоготтум. Ошол киши кеткенден кийин анан түшүндүм да баркынчы. Бар кезде келе болот экенсиң, мындай. Негизи эле адам баласы өлүбөчүдөй жашайбыз го. Мисалы мен сизге каалаган нерсемди айта берем, тамашалай берем, задевать эте берем. Эртең сиз Кудай сактасын бир нерсе болуп кала турган болсоңуз, мен өмүр бою ошол сөздөрүм үчүн өзүмдү жеп жашашым мүмкүн да. Ошол учурдан пайдаланып баягы экранын ар жагында мага окшош жаштар бар боло турган болсо, акыл катары айтып кетким келет да. Баягы жакынын жоготкон киши катары бир тууганыңарга, ата энеңерге, балдарыңарга эч качан жаман мамиле кылбагыла дегим келет. Себеби ал киши кетип калгандан кийин уже мындай өкүнүп калат экенсиң да өмүр бою. Өзү ушул жашоонун ар кайсы мүнөт секундасын мындай баалап жашаш керек экен да. Сөзүңө туруп, мен деле 1 жыл мурун ушул коронавирус учурунда окуя болгон. Чоң атама баргам да. Чоң атама келип айткам, чоң ата мен сизге кийинки жылы өзүм машинамен айдап келем, мен чыдап тургус, жаш болчумун да кичинекей. Анан болсо, о балам кел деп туруп, кийинки жылы келбей койгом. Ошол жылы бир аз убакыт жайында келчимин, жай өткөндөн кийин коронавирус башталып кетип, чоң атам каза болуп калган да. Анан азыр ошол ойло калгандар, мен оюмда ошол нерсе, ошол сөздөр калат да. Мен чоң атама ушинтип сөз бергем, бирок сөзүмдү аткарган жокмун деп. Анан ошол үчүн кандайдыр бир ичимде бир страх бар да, ошон үчүн бара албайм да. Өзүм кичи родинамачы такыр бара албайм. 4 жылдан бери бара элекмин. Мындай дитим барбайбы, мындай аябай бир калбымдан титиреп баштайм да, ал жака баткенди укканда эле. Бара албай калам да. Ошондуктан мен да айтып кетмекмин, мындай жакын адамдарыңыз бар учурунда сыйлап, чалып, жакшы көрөм деп, эркелер ата энесин, эркелер алыстыкта жүрөт. Өзү мигранттарыбыз да көп, ата энеси сагынган. Ошондуктан баалап жашап.
жашынака эле күлүп баштадык элек. Грустно болуп Грустно болуп кетти. Эми груст темадан бир аз алыстайлы. Бирок эң башкысы ошону эске тутуп алып туруп, жакындарыңызды дайым эске алып жүрүңүздөр. Ушул жашоо жөнүндө сүйлөшүп баштаптыр, жашоо жөнүндө теманы уланталы. Сиз ушул жашоонун максатыңыз, ушул жашоодо кандай максаттарга жеткиңиз келет, кандай максаттарды өзүңүздүн алдыңызга коесуз? Негизи эч нерсе түбөлүктүү эмес да. Сиз деле өмүр бою подкаст тартып жүрө албайсыз да. Эгер тагдырга жазылган болсо, такыр башка сферага айланып барып повар болуп калышы мүмкүн да, мисалы. Бирок мен азыркы алдыга койгон пландарым боюнча ырчылыгымды дагы да өрчүтүп, менде негизи бала кезде кыял бар болчу. Саламат Садыковадай, Роза Амановадай баягы көпчүлүккө өзүнүн жакшы жактары менен кыргыздын обонун, терең сөздөрүн жеткирген ырчы болсом деген кыялым бар болчу. Буюрса акырындан орундалып келатат. Андан аркысын мен чынын айтканда ойлонуп көргөн эмесмин азырынча. План катары коюп көргөн эмесмин. Бирок бала кезде мен дизайнер болгум келчи, анан журналист болгум келчи. Балким азыр сиз менен алмак экенсиз интервьюда. Ооба, Нурсейит мырза депчи. Балким ырчылыгымды кандайдыр бир даражага жеткирип коюп, өзүнүн бир пигине деп коелучу. Андан кийин экрандын арт жагына өтсөм деген бир ойлор кээде келип кетет. Биз азыр бир ошо сөздөрүңүздү угуп атып туруп, окуя эске келди. Сиздин чыгармачылыгыңыз менен таанышкан учуру. Бир канча жыл мурун болду окшойт. Өтө кызыктуу окуя да. Мен бир тайкемдикинен бир туугандарыма конокко келгем айтор. Анан бир тааныбай турган аял отурган экен үйдөчү. Тууганым эмеспи, тууганымбы билбейм. Тилекке каршы билбейм, унутуп да калдым. Анан кирсем ыйлап отуруптур. Ырдуу кылып атып. Бир ырдуу кылып, мен болсо аябай мындай өзүм эмпатичный адаммын мен дагычы. Эмне ыйлап отурат, барып туруп бир нерсе сурап көрөйүнбү деп кирсем, ошол көрдүңбү чеңдин баарын деп ырдап отурган, ошол ырга ыйлап отурган экен да. Мен кирип алып туруп бир аз ууп кетип калдым да. Анан ошо бир ютубта эме листать этип атсам, ошол жактан ыргыңыз чыгып калды да. Ушул ырга ыйлап аткан турбайбы деп. Негизи менин ырларым арасында шаңдуусу экөө эле экен. Кереметим деген ырым менен Жок тебе деген ырымчы. Андан башкасы көрдүңбү жеңдин баарын, сен да күтсең да ыйла, ошол сыяктуу ырлар кетет да. Даже название сен да күтсең да ыйла деп. Каргапчы. Каргап. Тойлорго барып ырдап, сен да күтсең да ыйла деп кетип каласың. Ошол ырларыңыз бул чыныгы жашоодо окуядан алынабы же жөн эле чыгармачылык катары жазылып кетеби? Аралаш. Менин жашоомдон алынбаса дагы ошону жазган адамдын жашоосунан балким алынган чыгар. Бизде мындай да көбүнчө чыгармачыл адамдар могул ыр, могул ситуациядан алынган деп эч качан айтпайт. Себеби ал деген что-то личное да, өзүнүн ичинде. Военная тайна. Да. Кийин ал адам өлүп калганда гана чыкпаса, ал тайналарчы. Ушундай турбайбы деп. Мондай при жизни ачылып айтышпайт эч ким. Себеби ал личное деп ойлойм мен делечи. Мисалы, могул ситуациядан могул кишиге жетпей калып, үйдө отуруп ыйлап отуруп жазгам деп эч ким айта албайт. Себеби биринчиден ал ошол жазган кишинин алдында өзүнүн аброю түшүп калышы мүмкүн. Экинчиден ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, баарыбыз эле күндөлүк жазабыз, план жазабыз, аларды эч кимге айтпайбыз го, ал деген өзүбүздүкү да. Ошол сыяктуу эле айтылбай калат көп учурда. Сиз могу жеке жашоо жөнүндө туура айтып кеттиңиз, анткени ушул мен популярдуу адамдардан жеке жашоосуна көп аралашат да, байкашым боюнча. Анан мен дайыма конокторума дайынданганда башка интервьюларын карап чыгам да. Карап чыкканда бир 5 мүнөт көргөндөн кийин көрө албайм. Ал жакта сразу жеке жашоо жөнүндө эле башталат да. Да, бизде ошондой. Көп интервьюларга мен азыр барбай калдым, мындай. Шаблонный суроолор, качан төрөлгөнсүз, качан өлөсүз? Жигитиңиз кимге жетпей калып бул ыр жазылды эле? Ошол сыяктуу. Билбейм, элдерге походу ырларыңыз аябай жүрөккө жакын болуп туруп, анан мындай чындап эле билгиси келеби, бул эми жакшы намерение менен ойлонсо да. Мен бир жолу бир немеге баргам да. Бир сабакка неме болчу. Вроде психология менен акча жаатында бир немеге баргам. Тренинг сыяктуудайбы? Тренингке баргам. Ошондо куратор мага суроо бергиле деп айткан да. Анан көпчүлүгү суроо берип атышат, мен да берсемби деп ойлонуп отурганда, жанымдагы киши мен берейинчи деп колун көтөрүп калды. Анан давай задавай деп тигин тургузганда неме деп айтты да. Канча балаңыз бар деп суроо берди да. Анан тиги куратордун жообун мен өмүр бою могул жерге сактап калдым да.
менин азыр 10 балам боло турган болсо бул сага кандай пайда алып келет деди да. Элестетиңиз, эми ошол кишиге акчасын кетирип баратат, убактысын кетирип барып атат. Ал жерге эми ресурстарын коротуп барып атат да, ден соолугу, акчасы, убактысы, анан ошол суроону зачем дейм да. Ладно, бизнеси жөнүндө берсин, ден соолугу жөнүндө кантип мындай ийгиликке жеттиңиз, ушундай суроолорду берсе болот. Анан канча балаңыз бар эле деген банальный суроо. Бизде дагы ошондой да, мисалы интервьюга чакырат, канча балаң бар, биринчи сүйүүңүз ким болду эле, болбосо анын уже немеси деле жок, мааниси деле жок да. Анын интервьюга эме болгону чакырат, кандай бир жерден бирөө менен сүрөткө тартып койду, чакырыш керек, бир жака чыгып койду, ырдап койду, чакырыш керек. Ушинтип ушундай бир ситуациялар менен эле. Ушул туура айтып кеттиңиз, элдер убактын туура эмес жака короткон учурлар көп да. Сиз өзүңүздүн убактыңызды кантип коротосуз? Менде мындай американский горка сактуу. Керкелер катуу иштеп, керкелерде иштебейби? Ооба, мындай кээде эс алганда, үйдө жаткым келгенде по полный эс алам да. Бир күн кечке бүт нерсени жыйнаштырып коюп, бирок ошондой абалга чейин чарчап калчу болдум да акыркы күндөрү. Мындай менде азыр эми жаш болгон үчүн мындай неме да, түшүнүк бар. Жаштыгың, ден соолугуң текке кетпеш керек. Бир күн концерт, экинчи күнү той, андан кийин съемка, андан кийин дагы бир нерсе, ушинтип полный подряд пландап алам дагы, анан выгорание болуп кетет да. Анан бир жумага жок болуп кетем. Анан кайра акырын кайтып келип, кайра ошондой нагрузка менен иштеп, кайра жок болуп кетти. Ушундай монтип турат да прям. Решение не нашли еще, кантип сделать так, чтобы не выгорать. Ооба. Так, ушинтип эле жүрө бересиз. Пока что ошондой болот. Өз бизде жаштарда ушу выгорание деген нерсе көп дейт го. Мен өзүм байкамай айтсам, менде керкелер учурал болот. Биз бир жума подряд съемка кылып салабыз да командабыз менен. Билбейм, бизде менде выгорание сезилбейт. Анан ошо элдер выгорание деп айтканда аябай кызыктуу да, ошо выгорание кантип мындай кантип түшүнсө болот ушу выгорание. Выгорание деген мындай да. Сен бир жумушту жакшы көрөсүң да, мен ырдаганды жакшы көрөм. Сен эртең концертте ырдайсың. Ал деле өзүнчө стресс да, мисалы эл кандай кабыл алат, кандай болот деп переживать этесиң. Аппаратура в нормеби, баардыгын текшерип. Переживать этесиң. Концертте ырдайсың, эртеси күнү тойдо ырдайсың, анан бирөөлөр конокко чакырып калып, ырдап койбойсуң дейт, ал жерде ырдайсың, анан ушинтип 10 күн ырдайсың ба? Уже ырга болгон желаниең кетип калат да. Тажап каласың, чарчап каласың еще. Өзүңдүн үнүңдү өзүң уккуң келбей калат экен да. Ошого чейин кетет. Ошого чейин кетет. Анан выгорание деген, по-моему, ошондой да. Өзүң жакшы көргөн нерсени тажап калган ушул выгорание дейт экен, мындай айтсак. Жана Сигманын немесин каерден угуп калдым мен. Жана каштар менен монтип жазачу эмес беле? Арген Сигма. Ошону байкуш ар ким сурай берсе, мындай билбейм, жаман го. Сени клоундай көрүп эле ар бирөө жолукса эле монтип койчу дей берсечи. Ошол сыяктуу да, мисалы сизди көргөндө деле модан интервью алып койчу деп кечке айта берсе. Өзү ушул популярдуу болуш мындай бар го, сен бир четинен популярдуусуң, бирок биздин Кыргызстанда, СНГде популярдуу адамдар бир аз айырмаланат да, тиги Западтагы жылдыздар менен. Бизде жылдыздар бир сонун бир байкем сөздөрүн эстегелейин, айтат да, бизде жылдыз деген нерсе жок дейт. Ошол тети Мирбек Атабеков жылдыздан бар, мен кечө эле тойдон көрүп келдим дейт. Бирок Америкада бир жылдыз болсо, мен аларды телевизордон да көрүп албай калышым мүмкүнмүн дейт. То есть жылдыздын деңгээли мындай бийик да, жакындата албайт. Алар менен мындай охранниктер менен бир жака чыгып калса элдер чогулуп көрөт го. Бизде мындай жылдыз дегенин мындай тойдо көрөсүң, анан көчөдө көрүп калып ушинтип эле жүрө бересиң да. Ал эмнеден экенин билесизби? Эмне үчүн ошондой баасы жок экенин? Эмне үчүн баасы жок? Анткени бизде концертке басым жасалбайт, бизде маданиятка басым жасалбайт. Кандай десем, Америкада концерт только концерт аркылуу акча табышат. А бизде элементарно нормальный акустика жок эмелерде. Эме аянтчаларда. Бизде даже концертный зал жок эстрада ырчыларына. Бизде в основном филармония бар, эң ишенген филармониябыз, ал дагы немеге, театрга ылайыкташтырылып салынган да. Эстрадага ылайыктуу бизде кечирип кой. Сиздердики бир аз айырмаланат да, эми жана рэперлердики мындай бир эмеге эле чогултуп турат, баарысы той кылып ырдап салат. Сиздердики кандай болуш керек? Аянтчаңыз примерно ошол жактарда эле ырдаса болбойбу деген сыяктуу. Концертный зал деген такыр башка ал. Бизде даже концертный залга коюп бере турган нормальный звукач жок. Звукачтарды мисалы
чоң масштабный концерт кое турган болсоң, сен звукачтарды башка мамлекеттен алдырышың керек. Либо Россиядан, либо Казакстандан алдырышың керек. Либо Өзбекстандан, ушундай да. А бизде Кыргызстанда бирок чын эле көрсө маданиятка басым жазылбайт экен да мындай. ошон үчүн баркы жок да бизде. Биз только той аркылуу акча табабыз чын-чынында. Сиз өзүңүз тойдон тажадыңызбы, тажаган жоксузбу? Тажайсың? Нурлан Айсбек айткандай, карапайым адамдардын тоюна барган жагат айтып калганда бир жолчу. Сизге кандай адамдардын тоюна барган жагат? Мага адамгерчиликтүү адамдардын тоюна барган жагат. Мындай болот кээде сен просто гонорарыңды төлөп коет да, как будто сени сатып алып койгондой мамиле кылышат да иногдачы. Как вещи мындай сатып алдык, обязан дегендей. Как будто 2 саатка ошол кишиникиндей сен ошол кишиники болуп калгандай мамиле кылышат. Ошондой кишилердики жакпайт. Ал деле баягы карапайым же бай адам дегенде эмес, ал адам түшүнүгүндөн деп ойлойм. Адамгерчиликтүү адамдарды айтып калбадыңызбы? Өзү адамдардын сапаты жөнүндө айтып кетсек, адамдын эң башкы сапаттары кайсы болуп саналат сиз үчүн? Авири болуш керек адамда. Авири бар адам бүт нерсеге өзүнүн авиринен өткөрүп туруп, авир деген бул адамдагы эң чоң сот да. Ошо сурайм деп отургамда. Авир деген бул неме? Совесть. Түшүнүңүз да? Түшүнөм. Авир деген совесть. Совести бар адам эч качан мындай жаман нерселерге барат деп ойлобойм да. Эң биринчи адамда авир болуш керек. Андан кийин уят болуш керек. Андан кийин адилеттүүлүк болуш керек, справедливость. Сен жалгыз жүргөндө, мисалы, өзүңдүн үй бүлөңө, өзүңө кандай мамиле кылсаң жараша берет да. Ал менен биздин ишибиз болбош керек. Ал анын жашоосу. Бирок сен обществого чыккандан кийин сенде ошол мисалы бирөөнүн границасын өтпөшүм керек, бирөөгө лишний суроо бербешим керек, бул анын жашоосу деген түшүнүктөр болуш үчүн адамда мындай совесть менен справедливость керек деп ойлойм да. Мисалы, Кореяга барганда мындай бир адам сага лишний суроо бербейт экен да. Таксиге отурдуңбу? Всё, унчукпай өзүнүн жумушун жасайт. Гамсамида деп рахматын айтат, болду, кетет. Биздикине отурса кандайсың? Биздикине мен ошол Кореядан эле сразу Кыргызстанга келем да. Такси менен. Таксистер жуулкулдатып бас бияка, тияка деп аэропорттон кирип атканда чемодандарымды тияка сүрөп, бияка сүрөп, байке мен неме Яндекстен чакырып койдум. Ал байкуш тээ жактан бери айдап, шлагбаумдан өтүп келатат мен үчүн. Мен кантип сизге отуруп кетип калам азыр десем, мага отура бер да выгодныйраак болот дейт. Кимге выгодный десем, мага выгодный деп коет. Вот ошондой отношение да биздечи. Ар кайсы адам өзүнүн сапаттарын тандайт экен да. Мына ушул сапаттарды айт, кайсыл сага эң мындай эң важный жашоодо депчи. Ар кайсы адам өз сапатын айтат. Эмнеге ушул сапаттарды айтат билесизби? Ошол бир учурлар болот да, кездешет өзүнүн жашоосунда. Анан бир адам, допустим, совесть деп атпайсызбы, бизге бессовестно мамиле кылып койду. Анан сиз ошол совесть деген сөздү айтып каласыз да. Анткени ошол нерсени көп көрөсүз. Ал ошо жетишпегендигин билип туруп, ошону каалайсыз. Это муктаждык болуп калат да. Ошон үчүн сиздин ошол муктаждыгыңыз менен байланыштуу окуялар болду беле ушундай аябай бессовестно, прям вот аябай кидайтып кетип отношение палеон болгондо антписамды айтпачы болушуңуз да. Андай ситуациялар көп эле. Мисалы, мен көп адам менен жумуш кылам да. Мисалы, бир күндүн ичинде мен болбоду дегенде бир 5-6 адам менен мындай кызматташам да. Анын ар биринин ар кандай мүнөзү бар, анан ар бири ар кандай отношение кылат да. Андай ситуациялар өтө көп. Просто мындай адилетсиз мамиле кылган, бессовестно мамиле кылган. Анан сиз айтып атпайсызбы, эмпатичный адаммын депчи. Бизде мондай да. Өзүбүз бирөөгө аябай немебиз да, мындай добрыйбыз. Бирөөгө бир нерсе болсо ошондой жүрөгүбүз ооруп кетет. Анан башкаларды дагы ошондой ойлоп алып эле өзүбүз страдать эте беребиз да. Мен көп немем ошондон болсо керек деп ойлойм. Өзүм бирөөлөргө чересчур баягы жакшы ойдо болуп алам, анан тиги киши ожиданиямды оправдывать этпейт.
же керкелерге аябай жакшы мамиле кылып туруп алар көбүп кетет анан акырында. Точно ошондой болот. Баары эле көбүп кетет окшойт. Өзү жакшы. 80%. 80%. Просто все должно быть понемногу деген сөздөр бар го орусча жакшычы, мына үнөмдөп, ченемдеп, ампесе адам деген ушундай экен да, биз болсо бат көнөт экенбиз. Көнүп алгандан кийин Как должное. как должное, бул же керек мага да эле уялбай сүрөгөн, бирок керки адамдар алтындай адамдар да. Канчалык мындай адам мамиле кылбай, алар всегда сурап турат, мамилеси бар, жакындыгы бар. Өзгөрүлбөйт. Ушу өзгөрүүлөр боюнча биз бир жолу сүйлөшүп калганбыз, бир тема болгон, 200-лөрдүн заманы депчи, азыркы жашоочу. Интернетте башкача, түлкүлөрдүн. Интернетте башкача, жашоодо башкача, ар кайсы адам менен башкача алып жүргөн. Сөзүңүздү кандай адам деп эсептейсиз? Мындай да, ушул боюнча мен кененирээк айтып берейинчи. Негизи бизге эч кайсы качествону жөндөн жөн берген эмес да. Биз жаралганда калп жаралган. Калп дагы керек өзүнүн ордунда. Мисалы, сен врач боло турган болсоң, бирөө айыгып кетсин деп сен жашайсың, аракет кыл деп ошондой, мисалы, калптын ар кандай түрлөрү болот. Сен пайдаң үчүн айтылган калп болсо, анда ал туура эмес да. А бирөөнүн пайдасы үчүн, мисалы, динде деле айтылып атпайбы, баягы аялыңа сен сулуусуң деп, же сенин тамагың жакшы болуптур деп айтылган калп, ал жакшы калп. Ал аялыңдын көңүлүн көтөрүш үчүн, ошого жакшы сөз айтыш үчүн айтылган калп болот да. Ошол сыяктуу эле бизге берилген баардык качествонун өзүнүн туура жерде пайдалана турган болсоң, пайдалуу да. А биз эмне кылып атабыз? Биз азыр баардык нерсени өзүбүздүн пайдабыз үчүн, коомчулуктун эмес, өзүбүздүн пайдабыз үчүн айтып атабыз калптарды. Ошон үчүн дагы ушундай коом, ушундай адамдар көбөйүп кетти деп ойлойм да. Айтып кеткенге прям учур экен. Мусорду көчөдө кетип баратып эле бар жакта мусор жатат. Ыргыты, ичти ыргыты. Ошол менин больной точкам. Биз мисалы маданият адамдарыбыз го. Мен эми маданият кишилеринин жанында жүрөм да постоянночу. Анан ошол эле чыгармачылыкта жүргөн, элдин алдында татынакай кийинип, костюм, шум, галстук тагып жүргөн кишилер болду, сценадан чыктыбы, өзгөрүлүп кетишет да. Мисалы, машинада кетип баратып эле баклажкасын ыргытып, тамекисинин жана калдыгын мусоркага эмес, мусорка жанында турса деле ошонун жанына таштап койот. Анан аябай зеңин кейт да. Эмнеге биз маскачан жүрөбүз депчи. Интернетте дагы мен байкасаңыз көп неме жүктөй бербейм да. Көп тарыхчаларды. Көп тарыхча жүктөй бербейм, лентага деле көп жүктөбөйм. Анын себеби мен мисалы бир жакшы ситуация болуп атканда азыр кое тур деп туруп камераны күйгүзө албайм. Ага менин совестим чыдабайт да. Сейчас подожди деп туруп, мисалы сен гүл берип атсаң, анан камераны күйгүзгөндөн кийин как приятно деп гүлдү жыттапчы. Блин. Как можно дейм да. Ладно, бирөөнү жалдап коюп, мисалы азыр мобилограф иштеп атпайбы? Мобилографты жалдап коюп, ладно, ситуацияларын алып түшүрүп жүрсө, ал башка сөз. Мындай айтканда өзүнүн жашоосун элдин баарына жарыялап ушундай болуп атат депчи. Бул туура эмеспиз, кантип ойлойсуз? Жана айтып кеткендей эле, мындай да, ууну деле өлчөм менен ичсең ал дары болуп атпайбы? Жыландын уусун деле дарылыкка пайдалансаң, ал лекарствага кошулгандан кийин уже сенин ден соолугуңа пайдалуу да. А сахар кандай таттуу? Аны деле ченинен ашык жей турган болсоң, ал ден соолукка зыян да. Диабет. Да. Ошол сыяктуу эле бүт эле нерсени чегинен ашырдыңбы? Всё, ал зыян. Сага только зыянга кетет. А өлчөм менен колдоно турган болсоң, ал жакшы нерсе. Мисалы, Instagram, TikTok, YouTube, азыр мисалы, только ушул соцсеттер аркылуу таанылган киши катары мен айтайынчы. Мен үйдө телефон чукулап отурганда мамам постоянно урушчу да. Эмне эле телефон чукулап отурасың? Эмне таптың ошол телефонуңан, тигиндей мындай деп. А көрсө мен ошол кезде ошол кызыгуучулуктарым менен азыркы мен немемди түзүп аткан экенмин да. Азыркы статусумду түзүп аткан экенмин көрсө. Ошондуктан баягы көп ата энелерге айтат элем, балдарыңар телефондон бир нерсеге кызыгып аткан болсо, силер дагы кызыгып, эгер жакшы нерсе боло турган болсо, колдоп, жаман нерсе боло турган болсо, запрет коюп, жакшы жагынан түшүндүрүп, ошондой мамиле кылгыла деп айтат элем. Сиз могу
тарбия жөнүндө көп айтып кеттиңиз да, мага кызыктуу болуп баштады. Мен өзү ушул тарбия жөнүндө, детство жөнүндө көп сураганды жаман көрөм да, бирок сизден азыр сурагым келип турат. Ушул тарбия боюнча сиздин кененирээк ушул тарбия кандай болду, кандай тарбия берди, кандай методдорду сизге колдонду, анткени ушул сиздин түшүнүгүз менен мага кызыктуу болуп кетти. Аябай туура тарбия берди деп ойлойм, менин оюмча. Балким бирөөнүн ою андай эмес. Комментарий жазып кеткилер эгер силер туура эле тарбия каршы берген болсоңор. айтпайсызчы. Жок, эркелер бар да, адамдарчы, кызык адамдар, эми жазгыла. Кликбейтке көбөйтөт. Ошо сиз тарбияңыз жөнүндө кызыктуу да, кантип тарбиялаган, кандай метод аркылуу? Мындай экен да. Эми мен апам деле биринчи жолу апа болуп көрдү да. Буга чейин апа болгон эмес да. Сизге тестовый турбайсызбы? Мынтип ойлойм да, ата эненин баласына берген эң чоң тарбиясы бул өзүнүн жакшы адам болгондугунда да. Мисалы, сен тамеки чекпе дей турган болсоң, ал бала сени көрүп чоңойт да баары бирчи. Анан сени көрүп, сени үлгү тутуп, сен эмне кылсаң ошону кылат. Менин апам гитара чырчы. Мен апамды көрүп гитарага кызыгып, ырдап ошентип калгам. Менин апам аябай шайыр болчу, кечке күлүп, каткырып ушинтип эле жүрө берчү. Мен да азыр шайырмын. Мисалы, көпчүлүктүн арасында болгондо, өзүм үчүн болбосо дагы көпчүлүктүн баягы аурасы үчүн шуткаларды айтып, жакшы баягы атмосфера түзгүм келе берет. Мен аны апамдан үйрөнгөм. Дагы эмнени үйрөндүм апамдан? Апам мисалы бир жерге конокко барганда эч качан кур кол барчу эмес. Кеч мондай толтура нандарды алып, конфеттерди алып, балдарына мондай алып алайынчы деп, ошондойлорду алып барчу. Менде азыр ошол качестволор өзүнөн өзү эле да. Апам мага үйрөткөн эмес, ушинтип барыш керек депчи. Ошол сыяктуу тарбия деген бул эң алгач адамдын өзү жакшы адам болсо болду. Балдары по-любому тарбиялуу болот да. Кызыктуу тема, өзүңдү өзүң тарбияласаң болобу? Конечно. Сиз тарбиялайсызбы? Омар Хаямдын сонун сөзү бар го. Сен баягы кемчиликти өзүңдөн башта, бирөөлөрдүкүнө даже жетпей каласың депчи. Менде постоянно эле өзүмдүн үстүмөн иштемей да. Чем бирөөлөрдүн кемчилигинен караганда өзүмдүн кемчилигимди ойлонуп, эмнеге могул күнү мондай кылдым, эмнеге могул адамга мондай сүйлөдүм, ушул ситуация эмнеден пайда болду деп эле өзүм менен өзүм сүйлөшүп, анализдеп өзүңүздүн кадамдарыңызды. Анализ кылам көбүнчө. Ушул мен байкап калам, көп анализ кылып жүргөн адамдар, өзү менен иштеген адамдар кандайдыр бир эмоционалдуу стабилдүү болот. Бирок өзүңүз айтып атасыз, мен эмоционалдуу стабилдүү эмесмин деп. Жок, мен мындай. Менде эки адам жашагандай да. Бир жагын бирөөсү аябай стабилдүү, психологияңызды жетет. Экинчиси болсо мындай, мен еще творческий киши болуп атпаймынбы, кашайып. Кашайып. Могул жагымда эми дурустаганда эле биягым чыгып кетет, короче. Мындай эмоциональный жагымчы. Ал жакта эми акырын бас баштаганда өзүмчө эле анализ кылган психолог, ошондой жагым иштеп кетет. Короче, түшүнбөйм да, жашоом моундай айтып атпаймынбы? Американский горка жакты. Чыңгыз атабыздын сөзү бар эмеспи? Күн сайын адам болгум келет да менчи. Күн сайын, бүгүн эле эмес, эртең эле эмес, күн сайын адам болуп жүргүм келет. Бул өтө кыйын экен да. Ар кандай ситуация болуп кетет экен, сени өзүңдөн чыгарып жиберген адамдар болот экен. Кээде болот мындай адамдарга катуу сүйлөп алып, үйгө барып жатып алып, блин, ушуну айтып эле койсом болмок экен, терпетип этип койсом болмок экен депчи. Бирок кээде ошо сабыр кылып жүрүп деле тажап кетем да. Эмсе баягы айткандай өлчөмдөп керек экен да. Золотая середина деп коет го. Болсо баары жакшы болуп кетет экен. Бирок андай болушу мүмкүн эмес да. Бул жашоо да. Анда сен робот болушуң керек. Бирдей калыпта күндө бирдей адам болуш үчүн, үлгүлүү адам болуп жүрүш үчүн сен. Даже могул эме өлчөмдөп жашоонун, өлчөмдөп жашагандын дагы өлчөмү болуш керек экен да. Анткени биз өзүбүздү анализдеп жүрө берип, мен көп адамдар байкайм да, ушул чет мамлекетке чыкканда адамдарды көрүп, аябай мындай непосиб болуп кетем да. Ал адамдар ушунчалык өзүн роботизировать этип салган. Эмоциясы жок, прям аябай өзүнчө үстүнөн иштеп, өзүнүн азыр ошондой ужасный тенденция кетти го. Мисалы, экөөбүз мындай жөн эле сүйлөшүп отурабыз го. Ушундай болуп көпчүлүк менен сүйлөшө албайсың да. Бирдеке десең эле сразу философту включать этет, сага акыл айтат. Анан сенде детский травма бар, анан тигиндей мындай деп элечи спокойно сүйлөшкөн уже невозможно да. Психологу не ходила. Баары эле психолог, баары эле өзүн өстүрүү, духовный рост деп элечи. Духовный наставниктер. Мага тренингге келсеңер силерди аябай жакшы үйрөтөм. Иче курска болуп калып элечи. Ошол туура эмес да, башка ошол чет мамлекеттен келген нерсе да. Мен чет мамлекетте жүргөн адамдар баары эле
күндүк бул жашоодо жашабасаң анда эмне кереги бар деген ой келет да. Бир жолу бир адам сураган экен да экинчи адамданчы, жашы канчалык бат өтүп кетет депчи. Бирөөсү чал эме экен, 90 жаштагы. Бирөөсү болсо жаш эле бала экен, жашы канчалык бат өтүп кетет экен дейт. Мен жашыма келсең сезесиң канчалык бат өтүп кеткенин дейт экен да. Мен жашыраак истере билем. Неме 80-90го чыккан чал айткан экен да. Билейин былтыр жаштык кылыптырмын депчи. Былтыр. Даже 89 жашыңда сен жаштык кыласың да. Бул өмүрдү үйрөнүп бүтпөйсүң. Ошон үчүн учуруңда бүгүнкү менен жашаган сонунда. Сөзүңүздүн ушул картайган кезиңизди элестете аласызбы? Картайганда негизи эле сенин ресурстарың азаят да. Мен ойлойм ошондон болуш керек депчи. Мен үй бүлөмө аябай жалжакей кызмын, эркемин, оюмдагыны айтып, кечке каткырып, ушун мен ар кандай боло алам. Болгону ал менин чөйрөмдөгү адам болсо да, менин жан дүйнөмө туура келген адам болсо, мен и күлөм, и эркелейм, мындай эмоционально нестабильный болуп жүрө берем да анын жанында, себеби ишенген адамыма ошондой мамиле кылам. Мен ишенбеймби, менин талаамдагы адам эмеспи ал? Болду, мен ага серьезныймын, ал менен граница болот. Мындай мамиле мындай чектелүү болот. Негизи адам ар кандай болуш керек го. Мисалы, сизге жасаган мамилени мен апама барып жасай албайм да. Тамашалап болот. Жолдошуңа жасаган мамилени сен атаңа жасай албайсың. Адамга негизи төрөлгөндөн баштап эле ар кандай маскалар кийилет го деп ойлойм. Бул жашоо эле маска менен жашаш керек деп ойлойсузбу? Жашоо өзү театрда. Жашоо театр. Жизнь фильм. Но ты сам выбираешь, какой роли играть. Деле жана алыпны саталар кетет турган жерге. Бул үчүн пайдаланып мен кечүүн сиздин тарыхчаңызды көрүп калгам. Тарыхчаңыз скриншот кылып алгам, атайын подкастты сурай берейин деп туруп. Бир сонун сөз жазыпсыз да. Эми сонунбу, сонун эмеспи билбейм. Азыр силерге да окуп берейин. Көрөрмүн. Өзүмдү табам деп жалгыз калдым дейт. Мен просто кечүүн атайын подкастты даярдаган учурда тарыхчаңыз чыгып калды да, карасам ушун мен оюмча өтө маанилүү тема дейм. Анткени жалгыздык деген силерде көп кездешет экен. Бул Адахан Мадумаровдун сөзү да. Адахан Мадумаровдун сөзү. Ооба. Биз политикадан алыстап кеткенбиз просто. Мунун баш жагы да бар. Баарына жагам деп өзүмдү жоготуп алдым. Өзүмдү табам деп жалгыз калдым деген сөз. Чын эле ошондой да, мисалы сен баарына жакканга аракет кылсаң, анда өзүңө жокпой каласың да. Мисалы сизге мен башка версиям жагышы мүмкүн. Мен сизге жагыш үчүн башкача кыз болушум керек да. Ошондо мен өзүм жан дүйнөмчү. Кысылат ичинен. Особенно медийный личностьтарда ошондой болуп калат экен да. Айтып атпайм, күнүнө 5-6 адамга кезген. Мисалы мен бүгүн такси менен жүрдүм, таксиде эле 4 адам менен жолуктум. Ал 4өөнүн 4 башка суроосу бар. Мен аларга вежливый болушум керек. Апалар келип, бүгүн бир тойго барып келдим, апалар келип, кызым тигиндей мындай деп сүйлөгөндө мен аларга жылмайышым керек. Мен башым ооруп атабы, бутум ооруп атабы, же чарчадымбы, ал менен эч кимдин иши жок. Мен жылмайып күлүп жүрүшүм керек. Ошентип көпчүлүк кишиге жагам деп атып сен өзүңдү жоготуп алат экенсиң да. Анан баарына жагам деп өзүмдү жоготуп алдым, өзүмдү табам деп жалгыз калдым деген сен өзүңдүн чыныгын атуран көпчүлүккө жакпай калышы мүмкүн да. Мисалы мен азыр силерге жылмайып кандайсыңар деп келе турган болсом, сонун кыз экен дейсиңер. Мындай жайдары, приветливый кыз экен дейсиңер. Мен балким салам бергим келген жок эч кимге. Просто серьезно келип, отуруп, анан кандайсыңар деп, мындай өзүмө жаккан мамилени кыла турган болсом, мен жалгыз калып калышым мүмкүн да. Приходится дегендей. Приходится көпчүлүк учурда. Адамдар бар да, мисалы мен андай мамиле кылбай койгон адамдар бар да. Ошондой адамдар жашоомдон чыгып кеткенине байланыштуу, өзүмдү табам деп жалгыз калдым деп коюп койгондогум болчу. Билбейм, адам бир эле учурда, жана Павел Воля айткандай, адам бир эле учурда накты болот да. Ал уйкуга кете турган учурда монтип уйкуга кетерде жатасың го, ошол убакта адам настоящий болот да. Ошол кезде кылгандарына өкүнөт, балким, мындай кылсам болмок, тигиндей кылсам болмок деп ар кандай өзүнүн ритуалдарын кылат. Кудайым кечирип койчу. Короче, ошол маалда, ошол кыска убакытта гана адам накта болот деп ойлойм да. Калган учурда адам мындай милдеттүү да.
Жок, бул тура эле го дейм, анткени мен орус мектепте окуп калгандыр, орусча цитаталарды айта алам. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека дейт да. Ошондуктан бул тура эле деп элем, бирок муну маска деп санабайм да менчи. Мен буну милдет катары санайм. Бул коомдогу сенин жоопкерчилигиң, башкаларга туура мамиле кылуу. Бирок мен оюмча сиз айтып атпайсызбы, ушул мага жакпаган нерселер бар, балким керектелер, бирок по-любому өзүмдү басынтып башкаларга жакшы кылайын депчи. Бирок бул жактан да туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Өзүңүзгө жаман туура эмес кылып коюп атасыз да. Анткени сиз жана бир сөздөр бар, Союзбек Сеткезиев айтканда, ошо тиешелүү да, бирок бир аз башкача темада. Бир адамды ыйманга алып келсең 5 сага дейт да. Ошол бир адам сенсиң дейт. То есть өзүңсүң да, биринчи өзүңдү ыйманга алып өзүңдү оңдошуң керек, анан башкаларды ойлонуп башташың керек. Биз көбүнчө учурда ушу өзүбүздү эмес башкаларды ойлоп жүрө берип, анан аягында айтып атпайсызбы, өзүмдү жоготтум деп. Ошол сыяктуу да учурлар көп болду деп ойлойм. Биз философтор болуп кеттик. Мен ушундай деп постоянно философияга кетип кала берем. Бирөөнүн эмесин азыр Инстаграмда да рилска чыгабыз да. Рилста чыгып туруп, тажат ушул философтор кечке эле сүйлөй берип эле кечке. Бул ким вообще дейт. Как всегда комментарий бул ким деп. Всегда ушундай киши табылат да. Сиз өзү бул ким вообще дейт го. Сиз көп философия эткенди жакшы көрөсүзбү? Ооба. Мен баягы майда темаларды жаман көрөм да. Допустим. Мисалы, экөөбүз сүйлөшүп атпайбызбы? Глобальный масштабта сүйлөшүп атабыз да, экөөбүз дүйнө. Мен мисалы дүйнөнүн үстүнөн көргөн адам катары биз кандай ничтожный экенибизди билем да. Ошон үчүн дагы баягы биз айбан эмес, предмет эмес, чөп эмес, адам болуп жаралгандан кийин биз масштабно мыслить этишибиз керек деп ойлойм да. Сиз кандай ойлойсуз мисалы? Менде көп адамдар жазып калат, сизге эң чоң мотивация эмне депчи. Ушул суроону аябай берген жакшы көрөт экен да, типа өзүм жашмын, анан мени жаштар сурайт да, ушундай жетип калыпты. Мен айтам, бир эле нерсе мотивация берет. Бул ахиретти ойлонуу деп. Өтүп барат, менде мондай ответ да, өтүп бараткан убакыт мотивация берет да магачы. Уже канча өтүп кетти деп. Уже сизге канча убактым кетип калды мен? Так. Нормально убакыт кетти. Ошо интервьюлардын эмелери жакпайт. Отуруп эле беттерин обязательно серьезно. Особенно телеканалдарга барганда байкуш ведущийлер как на иголках отурат да, даже биз ырдап атканда монтип деп кошулуп койгон болбойт да. Эми ал, конечно, телеканалдын эмес тартиби, а подкасттын эмеси башка да. Бирок мен бул жерде телеканалды колдоп кетет элем. Биз 7-чи телеканалда чыгабыз да. Анан биздин чыгарылышыбызды редактировать этпей чыгарат да. То есть биздики как есть чыгабыз телеканалга да. Ошон сайбай рахмат айтмакмын. Анткени 7-чи канал, ошо менин оюмча башка телеканалдан биринчи телеканал болду. Мындай уже современныйга көнүп, кичине свободныйраак болгончу. Анткени баягы эле КТРКда ал жакта баардыгы мындай түп-түз на иголочках отуруп, баары түп-түз отуруп, бул ограничить этет да, аябайчы. Анан когда человек ограничен, ал эме го, мындай өзүн ача албайт. Өзүн туура ой жүрүшүн жөнөтө албайт. Сиздин жеке жашооңуз жөнүндө эле билип калат да. Бирок элдерге сиз айткандай эле элдерге сиздин жеке жашооңузду билип эмне кылат? Сен көз карашың, ой жүгүртүүң, башка толтура нерсе жасагансың, болбосочу, эми өзүм жөнүндө айтпайм, келген мисалы мен Чубак ажыбыздын бир немесин көрүп, интервьюсун көрүп, аябай мындай кандай десем, зейним кейиген да. Ошондой масштабтагы кишиге мындай кичинекей эле мелочь суроолорду берип жөнөтүшкен да. Случайно 6 адам отуруп суроо бербейби? Ошолбу? Ошол. Мен да ошону көрөм. Менде да ошондой ойлор пайда болгондо, кандай адам келген, кандай суроолор берсе болмок. Кишинин кичпейилдүүлүгүнө таң калам да, бирин дагы таанытпайм мындай. Билбейм, ошондой киши болуш керек деп ойлойм да. Чубак Жежелгулов устазыбыздын эмесин сураганда аялдар жөнүндө кечке суроо берди эле го. Многоженство. Многоженстводо азыр бизде мындай аябай маселе го, урчундуу баардыгы эле, особенно аял зат үчүн. Сиз аял заттын представительницасы катары сизден сурап койгум келет. Кызыктуу, элдерге да кызыктуу болуш керек. Сиз ошол многоженствого кандай карайсыз? Мен мындай карайм. Мен күйөөм албасын, башкалар ала берсин. Биз баарыбыз ушинтип ойлойбуз деп койбойсуз. Аялдардын баары ушинтип болуш керек. Главное сен алба, башкалар ала берсин дечи. Жактап атпадым. Просто ушул суроолорду аябай мындай коркот да жооп бергенчи. Просто сиз жооп берип атпайсыз. Бул смелый поступок на самом деле. Мындай өзүңүз оюңузду ачык билдирип атасыз. Бул коомчулукта бар нерсе да. Мисалы,
бар менин тааныштарым 2-3 аялы бар. Мындай карасаң невозможныйдай, бирок жашап атат. Менде билбейм, баарына көз карашым түзсө, менин чөйрөмдө андай дагы бар, мындай дагы бар, эч кайсысына сын пикир айта албайм да. Сен бир нерсени жасабайм, жок, я выше этого дей турган болсоң, Кудайым ошону сага сыноо кылып, ошол именно ошол нерсеге тап кылышы мүмкүн да. Эртең алдыңан чыгышы мүмкүн ошол нерсе. Балким менин күйөөм алам деп калышы мүмкүн. Ал кезде мен кандай поступок кылам билбейм, бирок жараткандан суранам. Традиционный эле имя болчу, пожалуйста. Традиция. Ошондо мындай бар го, сизге допустим бирөө келет, колуңузду сурасачы, ушул подкаст сразу жөнөтүп өткенсиз да. Мына көрүп ал менин көз караштарымды. Жок, мен турмушка чыгып атканда неметем го дейм. Алдын ала через нота. Экинчи аялга уруксат жок деппи? Реально арабский страналарда ошондой турбайбы? Алдын ала жаздырып алат экен аялдарычы. Мен экинчи. Жок, мону зыра айттыңыз, азыр бар жасат. Көрүп аткандар бар. Аялдар үйрөнүп алган дейчи. Мол теманы да козгоп кетесиз окшойт, бирок бул да аябай жакпай турган тема да. Просто ушул турмушка чыгуу маселесинчи, сиз кимге турмушка чыгып атат эмес. Просто турмушка чыгууда сиз кантип ойлойсуз? Эркек кандай сапаттар менен бай болуш керек? Кайсы сапаттар эркекте болуш керек, чтобы ал реально мог обеспечить семью, чтобы ал эркек болуш үчүн? Эркекти кандай сапаттар түзөт? Эркек киши, мен ойлойм, аял кишиге караганда эркек киши өтө акылдуу болуш керек деп ойлойм. Кандай десем, акылдуу болуш керек и духовно неме болуш керек, развитый болуш керек. Чтобы сен аны сыйлагандай даражада болуш керек да. Мисалы, мен өзүм сыйлабаган эркекти жөн эле басым салышы мүмкүн да. Негизи эле аял кишилер ошондой да. Бизде мондай понятие бар го. Аял киши эркек кишиден караганда бир неме төмөн туруш керек дегенчи. Эми элестет. Менин түшүнүгүм мол жерде болсо, менин түшүнүгүм, билимим, көргөн тажрыйбам мол жерде болсо, мен тандаган эркек мол жерде болуп калса, мен анан кантип бир неме төмөн турам? Анда мен вообще келесоо болушум керек болот да, андан төмөн туруш үчүнчү. Ошон үчүн мен ойлойм, кыз бала түгөйүн тандап атканда өзүнүн деңгээлин билеби, андан өйдүрөөк деңгээлдеги адамды тандаш керек, ошондо ал төмөн тура алат да. Өзү эле төмөн болуп калат ал кездечи. Адам баягы популярность, байлыгы өсөт го, атак даңкы өскөн сайын изденген, билген нерсеси дагы өспөсө, ал адам мындай текебер болуп кетет. Текебер болуп уже жаман адамга айланып баштайт. Ушундай айтайынчы. Сен даражаң көтөрүлгөн сайын, билимиң дагы көтөрүлбөсө, сен запросто жаман адам болуп кетишиң мүмкүн, башка жактарга кирип кетишиң мүмкүн, адамдарга өзгөрүп башташың мүмкүн, ошол эле үй бүлөңө башкача киши болуп башташың мүмкүн. Ошон үчүн баягы даражам өскөн сайын улам билимимди дагы өстүргөнгө аракет кылам да. Анан мен көп адам менен сүйлөшө албайм, ошон үчүн көбүнчө китептерди окуп, ушундай подкаст, психология ошол жактарды көрүп жүрөм. Өзүмөн өзүм. Бирок өзү менен өзү сүйлөшкөн адамдар өзү ошол адамдар өзүн бат анализдей алат экен да. Анткени жалгыздыкта өзүбүз жөнүндө ойлонуп баштайбыз да. Керек адамдар бар го. Мен түшүнүп калдым да, керек адамдар көп компаниянын адамынын жанында жүрө албаса, өзү жалгыз жүрө албайт экен. Буну эмнеге деп изденип көрсө, бул адамдар жалгыздык калганда өзү менен өзү анализде болуп, мындай жеп салышы мүмкүн экен да, керек адамдар. Ошон үчүн башкалардын жанында жүрө берет экен. Мен ойлойм, ошо үйрөнүш керек экен да, өзүңдү жалгыздыкта анализдеген. Анан неме да, сиз жакшы айтып кеттиңиз. Жалгыз жүргөн адамда анализ көп болот, анан мындай независимость болот да. Мисалы, мен каалаган нерсемди жасай алам да, бирөөдөн көз каранды эмесмин, бирөөнүн мнениясын сен эч кимге байланбайсың да, эркиндиктин бир түрү деп ойлойт элем да, жалгыздыктычы. Бул популярный тема турбайбы, эл эмне дейт деген. Кыргыздар үчүн жалгыз жүргөн кишилер негизи эле күчтүү болот деп ойлойм да, мындай. Себеби ал кишилерге бардык нерсе жетиштүү, издеген нерсесин ичинен таба алган кишилер деп ойлойм да. Мен оюмча, жалгыздыкта сен өзүңдү кандайдыр бир деңгээлге жеткизишиң керек. Анан ошол бир определенный уровеньден өткөндөн кийин башка ошого даяр болсуң да. Анткени керкелер бар да, өз даяр эмес, бирөө даяр эмес, аны алып алат. Ошо менен чын эле разводдордун статистикасы эмне үчүн көбөйүп атат?
Мен сонун цитата окугам, тиги сен жалгыздыгыңдан ырахат ала албасаң, анда сен баш кошуп деле жаартпайсың. Ол жакшы сөздөр экен. Ооба. Ошо баягы айтып кеткенден да бир жолу эскертип кетиш керек да, баары өлчөмү менен экен. Жашаганды унутпагыла, бирок анализдегенди унутпагыла. Ар тараптуу болсоң, жашоодо деле өзүң жеңилдик табасың. Анан сизден мындай суроо бергим келип атат. Ушул керки адамдар бар да, сизди көргөн, сизди же кумир туткан, андай адамдар сөзсүз түрдө бар. Сиздин оюңузду аябай күткөн, анан сизде популярдуу болгусу келген, ырчылар болуу келген. Стоит ли оно того? Ал немеге жараша? Сен ичиңде эмнени каалап атасың, ошого жараша. Эгер сен жөн эле популярный болуп, көпчүлүктүн вниманиясын каалап аткан болсоң, не стоит деп ойлойм. Себеби ал нерсе сага убактылуу бакыт алып келиши мүмкүн. Бирок андан кийин сен уже баягы наркомандарды болуп каласың да. Только внимание деп жүрүп, далай жаман нерсе жасап салган кишилер бар да. Ошол эле азыркы шоу-бизнесте вниманияны хайптын аркасынан чуркап, бул дагы баягы вниманиянын жетишпегендиги дагы оору да. А эгер ичиңде мен коомчулукка пайда алып келишим керек, мен ыр аркылуу тилибизди өнүктүрүшүм керек, ыр аркылуу толтур адамдарга жардам беришим керек. Сиз жана айтып атпайсызбы, бир аял ыйлап отуруптур депчи. Ошондой случайлар мага дагы сиз сыяктуу кылып айткан аябай көп. Именно ошол жеңдим баарын деген ыр аркылуу далай кишилер баягы туура эмес жолдон туура жолго өткөн ситуацияларды айтышкан. Ошол сыяктуу максаттарың болсо, коомчулукка пайда алып келем деген бир глобальный максатың боло турган болсо, конечно, стоит, эмнеге болбоско. Мен айтып кеттим, сүйүш керек өзүңдүн кесибиңди. Да, тем более музыка деген бул өтө чоң оружие. Сен музыка менен адамды каалагандай калчай аласың деп айтса болот да. Мисалы, ошол эле музыка аркылуу жана автоктун ыры чыкпадыбы? Так. Наркотик жөнүндө көтөрүп. Эме көл жака дебегенби, вроде. Мисалы, жөн эле ыр. Мисалы, мен деле машинада коюп угуп баратканда, как будто өзүмдү мондай чеккен кишилердей сезип кетем да. Ал ошол музыканын таасири, музыканын кудурети деп айтсам болот. Ошондуктан мен да ушул жерден өзүм сөзүмдү айтып кетпесем болбойт. Биздин ырчыларыбыз, артисттерибиз, рэперлерибиз жазганда ойлонуп жазыш керек да. Чынын айтканда, ар кайсы кадамында анткени популярдуу адамдарда жоопкерчилик көбүрөөк. Канча адам угат, канча адам таасир этет, анан ырың жаман жакка тартып кетиши мүмкүн, жакшы жакка тартып кетиши мүмкүн. Ошонун баарын ойлонушуң керек да. Анан бирок бир чети мондай да. Бар да эми жана айтып атпаймынбы, адам ааргандай да. Только өзүн ойлогон адамдар музыкант болуп калсачы. Анда жаман экен. Мен эмне коомчулукту тарбиялайм деп ырдадым беле, мен өзүм үчүн ырдайм деген адамдар бар. Ошондой адамдар эле ырдайт го дейм. Ошондой ырларды өзүнө өзү ойлонгон. Бирок чынына келгенде эгер ошондой адам популярдуу болуп калса, бир аз чындап эле кыйынчылыкка алып келиши мүмкүн экен. Жаман таасир алып келип калышы мүмкүн. Мисалы, мен Бакырдын ырларын кадимкидей эле мондай запрет кылмакмын. Мей. Жок. Вот это заявление. Жок. 2 жыл мурда, 3 жыл мурда бир ужасный бир жаштардан бери ырдап кеткен да ошол ырынчы. Кайсысын? Анын сөздөрүн даже айтканга болбойт. Ол жана Бакырдын ырларын ырдап башкандан нарезкага кетет. Мощный нарезка. Биринчи башында башташ керек элдер. Не болуп кетти бул деп айтыш үчүн. Бирок аябай смелый заявление. Мен честно аябай удивлен, анткени көбүнчө коркуп отурат да, андай нерсени сүйлөй албайт, өзүнүн жеке оюн билдире албайт. Сиз мындай так бетке айтып салганыңыз аябай мага. Жок, мындай бар, арасында жакшы ырлар бар, бирок эмнеге фильтровать этпешке, тем более рэперлердин ырлары неме го. Особенно молодеждор, подростоктор. Анан алар эмнени укса, эмнени күндө айтып жүргөн болсо, демек ал нерсени кылат, кызыгат, бул эмне экен деп. Ар кайсы рэпердин бирден экиден ушундай ыры бар го дейм. Мен айтып кетмекмин. Ойлонуш керек да, ойлонуш керек. Бирок ушул учур менен пайдаланып туруп реклама кылып кетиш керек. Фриман Байке менен подкастты көрүп кеткиле. Бул жактан ссылка пайда болот. Фриман Байке накты рэпер. Ал жактан ошо жакшы жөнүндө сүйлөштүк. Так что көрүп туруп, ал жактан да ой пикириңизди калтырып кеттиңиз. Эми сиз рэпер эмес экенсиз, теманы улантып берели. Кайсыл артисттерибизди Кыргызстандын ичинен сиз үлгү катары кабыл аласыз? Ушул артисттер үлгү деп, мындай ырчылар деле, рэперлер деле баарын айтып кетсеңиз болот. Баа бересиз дейт окшойсуз. Кайсы ырчыларга баа бересиз дейт.
Просто үлгү катары карабайм эч ким. Жок, мында баа берген, значит, уже это все входит да бааңызга. Ырчылардан азыркы тапта мен Малика эженин творчествосун аябай баалайм. Малика Динаны. Второе дыхание алды го дейм Малика эже. Мындай ар бир ырында душа бар да. Еще өзүнөн өткөрүп ырдайт. Еще жөнөкөй ыры жок, баарын детально жасап, аранжировка дагы ырда чоң мааниге ээ да. Негизи эле ыр популярдуу болуш үчүн көп нерсе жана пазл сыяктуу бири-бирине туура келиш керек да. Бул ошол эле ырдын сөзү, анын обону, анын аранжировкасы, анын аткаруучусу өзүнөн өткөрүп ырдаганында, аны элге кандай подавать эткенинде, мисалы реклама, пиар жагы. Малика эже ошол баардык жакта кандай десем, үлгү катары мындай карайм да. Так, Малика эже плюсик. Саап кетер эле. Да, Малика эже Дагы 4 пальчигим бар да. Бардык пальчигиңизге санайлы. Көп болуп кетет, могул эле колго эле санайлы. Ошол эле Нурлан байке, азыркы заманыбыздын алдыңкылары го. Нурлан байке менен подкаст бул жактан көргөн. Полный чыкпайбы имамдардан, кудулдардан, рэперлерден. Реклама Сизди реклама үчүн эле чакырганбыз да койсор. Рахмат рекламаңызга. Экөөбүз жала жакта жатыр эткенбиз. Жок, бул жакшы да, бул лайк да. Бирөө биз менен чай ичип атса, зато не в одиночестве күлүп отурат да биз менен, чайың таттуу болсун досум. Мирбек Адабеков, сизди бул жакта үчүнчү кошуп кеттик. Бизге подкаст качан келесиз? Операторлорго эле жалко экен да. Булар кстати күлгүсү келсе чын эле чыгарып албайт да. А булар болсо беттерин жылмайып деп күлүп эле отурат. Так, продолжать этели. Дагы 2 пальчик бар. Кимдер кетти, ал жака ким кетип калды? Малика Дина, Нурлан Насип, Мирбек Атабеков. Малика эже, Нурлан байке, Мирбек байке. Эко. Немелерден, Мен да койбойсуз. рэперлерден Жакс. Кстати, мен ушу бизде рэперлер кайра чыгып баштады го. Аябай кубандым. Мен 4-5 жыл мурда Казакстандан эмнеге толтура ошондой сонун рэперлер чыгат, бизде жок деп өкүнөрчүмүн да. Азыр аябай кубанычтамын, что бизде дагы рэперлер чыгып, прям бүт дүйнө жүзү угуп аткан да. Жанат байке качан келесиз? Чакырып берип Жакс кетти дагы. Лукман апаны кошуп койсуз да. Лукман апа байке качан келесиз? Чакырабыз, келиңиздер. Жок, өзү көбүнчө конок эми бизде комментарий жазып калат да. Ушул бул чакыр, тигин чакыр депчи. Сизде да жазып калган комментарийлер бар. 2-3 жерден көп эле лайк алгандарчы. Нурилан чакырбайсаңар жакшы ырчы, ошонун жан дүйнөсүн билгиз келип атат деп жазып калгандар бар да. Мен мындай айтып кетейин, коноктор мен каалагандай болбойт да. Мен кааласам уже давно келмек да. Керкелер ушуну учура болуп калат экен, сообщение өчүп калып, жана байкабай калып. Телефон алмашып кетти. Мен сиздин эмеңиз бир видеону лайк баскандан кийин эле эстедим да, Нурила эже бар деп туруп жазыш керек депчи. То есть ушундай учурлар бар, ошондуктан соранам мени эме кылбай. Мага лайк бастыргыла. Мага лайк басып тургула. Сиздер лайктардан байкап чакырып турабыз. Мен көптөн бери ушул традицияны кыла элек экенмин. Конокторума мурун болсо ушундай 1 мүнөттүк обращение кылып кетчи дейт элек. Каалаган адамга, өзүңүз жакындарыңызга, кат алуучуларыңызга, угуучуларыңызга, каалаган кишиге өзүңүз тандап ушул кайрылуу кылып кетсеңизби деп атканбыз. Кайрылуу болобу же кантип айтылат? Обращение да, мындай айтканда. Орусча айтайын. Кыргызчасы кайрылуу. Кайрылуу эле экен, Бизде көбүнчө мондот да. Тойлорго барып каласың да. Жашыраактарга кээде бата берип коңуз деп сурап каласың да. Эмне дейбиз дейт деп ойдомчу. Азыр Накта подкаст долбоорунун көрүүчүлөрүнө кайрылуу жасайын анда. Чоң рахмат, эң биринчиден силердин командаңарга рахмат. Жана башында айткандай эле, эмне деген кыйын кишилер отурган жерде биз дагы отурабыз. Аябай кубанычтамын сиз менен 1 саат бою, даже 1 саат, 2 саат болуп кетти окшойт, примерно 2 саат бою сиз менен маектешип отурганыма аябай сонун болду. Көрүүчүлөр дагы баягы мен жөнүндө билбей жүргөн болсо, кандай жашоодо кандай адам экеним жөнүндө бир аз да болсо билип калды деп ойлоймун. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Жана башында айтып кеткендей, эң алгач жакындарыңыздардын көңүлүнө карап, баарында барктап, убактыңыздарды туура пайдаланып, учурда жашаңыздар демекчимин.
өткөндү ойлоп өкүнө бербей, келечекти ойлоп сарсанаа бербей. Ошо баарыңыздарга коштошпой турбуз, мен азыр сөздөрүм бар, өчүрбөй тур да. Сизге биринчиден ыраазычылык билдирип кетмекмин бизге конокко келгениңизге. Анткени биз көптөн бери ушундай шаңдуу маектер, шаңдуу подкасттарыбыз боло элек экен. Көптөн бери биз болсо мына серьезный тема багытты алып баштап, азыр ушул маек бергениңизге аябай кубанычтамын. Өзүңүз келип ачылып бергениңизге кубанычтамын. Ушундай накты болуп жүрө бериңиз. Катталуучуларым, урматтуу катталуучуларым, сиздерге ушул биз менен 1,5 саатпы, 2 саатпы биз менен отуруу, биз менен чай ичип, биз менен сүйлөшүп отуруңуздарга рахмат айтмакмын. Ушул чыгарылышка жактырууну басып, комментарийге ой пикириңизди калтыргандарды унутпаңыздар. Биздин описаниябызда ал жакта биздин соц тармактарыбызга ссылкалар болот. Ошол шилтемелерди басып, биздин соц тармактарыбызга катталганды унутпаңыздар. Эң башкысы, сиздердин колдооңуздар жок болсо, биздин подкастыбыз өнүкпөйт. Биздин подкастыбыздын өнүккөнүн кааласаңыздар, ошол эле биздин комментарийге жазган коноктор чакырганын кааласаңыздар, бизге ушул жактыруу менен колдогонду унутпаңыздар. Эң башкысы, өзүңүздүн жашооңуздун кожоюну өзүңүз болуңуз. Анан өзүңүз жашооңузду ой аң сезимиңиз менен ойлонуп тура жашаганды билиңиз. Ошондуктан сиздерге рахмат. Сизге да чоң рахмат. Дагы бир жолу. Кайраптырлар. Бул накты подкаст болду. Көрүшкөнчө.